Салам достор, сиздер менен мен Кеңешова Самара. Бүгүн биз новичоктун каталары жөнүндө сүйлөшөбүз. Новичоктун кандай каталары бар? Биринчи компанияга келгенде сөзсүз түрдө биз эмне кылабыз? Биз анализдейбиз. Анализдеп, мен колуман келеби, мен бул ишти алып кете аламбы деп көп ойлонобуз. Эң чоң ката бул ойлонуп отура берүү. Ойлонбостон биринчи жасап көрүш керек. Наставниктин айткандарын жасап көрүп, анан анализдеш керек. Жазып алабыз, эгер блокнот ручкаңыздар болсо, сөзсүз түрдө биринчи бул көп анализдөө, көп ойлонуу. Ойлонбостон тез кыймыл аракетке киришибиз керек. Наставниктин айтканын аткарып, тапшырмаларды аткарып башташыбыз керек. Ишти тез башташыбыз керек. Экинчи ката бул тааныштар тизмеси менен иштебөө. Менин дайыма ушул айтып кетем, ушул мисалды менин соседкам Роза Зинкулова, сиздер барага таанысыңар, ал старший директор. Ал экөөбүз эки жакын подъездде жашап, мага айткан эмес, мага сунуш кылган эмес. Анткени ал ойлогон, мен кичинекей балам болчу, колумда бул баары баласы менен иштебейт, мен үчүн уже чечим чыгарып койгон. Бул эң чоң ката болгон. Азыркыга чейин мага айтып келет, мен ошондо сизге айткамда, сиз менин командамда болуп калат элеңиз деп. Ошондуктан тааныштар тизмесин сөзсүз түрдө түзөбүз, тааныштар тизмеси менен иштейбиз. Жок дегенде биз айтып коюшубуз керек тааныштарыбызга, досторубузга, туугандарыбызга, классташтарыбызга, группалаштарыбызга. Мен ушундай бизнес баштадым, хотя бы өзүң үчүн ал деп баягы 3 вариант боюнча предлагать этип айтып коюшубуз керек. Кийин ага бирөө дагы жакшы предложение кылып калса, сизден дагы күчтүүрөөк. Ал биринчи сизди ойлойт. Мага буга предложение келген деп туруп сизге жазылат. Мага мындай ситуациялар болгон. Мен көп эле тааныштарыма айтып койгом, бирок ошолор мага ишенбестен башкалардан угуп, анан кийин кайра мага келген учурлар көп эле болгон. Ошон үчүн экинчи ката бул новичоктун катасы, тааныштар тизмесин түзбөө жана ал менен иштебөө. Үчүнчү ката бул максаттарды койбоо. Сөзсүз түрдө мен баягы 3 блокнот боюнча айтып кеткем. Блокнот ачабыз, максаттар жөнүндө жазабыз. Максат болбосо бизде алдыга түртүүчү мотивация жок болот. Сөзсүз түрдө чоң максат, кичине максат, орто максат болуп, максаттарыбыз болуш керек. Ошого жараша биз аракет кылабыз. Мисалы, үй алабыз дейбиз, машина алабыз дейбиз, саякатка чыгабыз дейбиз. Баарына бизге акча керек. Алфавиликте акча дагы бар, убакыт дагы бар, саякат дагы бар. Ошон үчүн максаттардан баштайбыз. Максаттарды сөзсүз түрдө жазабыз. Жазбай коюп бул катага кирет. Дагы бир ката наставник менен байланышта болбоо. Наставник менен сөзсүз түрдө байланышта болуп турушубуз керек. Наставник чалса албай койсоңуздар, же болбосо жазса жооп бербей койсоңуздар, бул сизге эле минус, наставник эмес. Наставник, орусчалар айтат, достается тому, кто его достает. Наставникке ким аракет кылып аткан кызыктуу болот. Ким аракет кылбай качып берсе, сизди унутуп деле коюшу мүмкүн. Мен андай консультанттар толтура, ким аракет кылса ошол менен иштеше берем, анан мен бир-эки жазам, аракет кылам, звонить этем, эгер жооп бербесе, эгер мага контактка чыкпаса, ал консультант менен мен уже барып иштешпей калам да, ал утулат. Мен утулбайм, ал консультант утулат. Себеби дегенде мен ким аракет кылса ошол менен иштеше берем дагы, ал уже өсүп кетет. Ошондуктан эң чоң ката бул наставниктен качуу, наставниктен контактка чыкпоо. Дагы бир каталардын бири продукцияны билбөө. Продукцияны сөзсүз түрдө биз изилдешибиз керек. Каталог келгенде эле биз каталогду келгенде ар бирин ачып, окуп, составтарын окуп, кандай пайдалары бар, кандай проблемаларды чечет, биз сөзсүз түрдө билишибиз керек. Эгер билбесек, наставниктен сурайбыз, же болбосо Google'дан, YouTube'дан сурасаңыздар деле болот. Сөзсүз түрдө изучать этебиз продукцияны канчалык жакшы билсеңиз, адам каттоо дагы оңой болот, и жөн эле сатыш дагы оңой болот, и өзүңүзгө деле бир продукцияны колдонуп, анан кийин айтып берүү дагы оңой болот, и ишиңизге жеңилдик болот. Ошондуктан бул эң чоң ката, продукцияны как экинчи план катары көрүп, только бизнеске кызык көрбөстөн продукцияны дагы үйрөнүп кетиңиз. Дагы бир новичоктордун каталарынын бири бул видеолорду көрбөө. Видеолорду сөз көрүш керек. Ар бир лидердин өзүнүн видеолору бар, Мирландын видеолору бар, менин видеолорум бар, Дарьянын видеолору, Лилиянын, Айтеженин, бардык эле лидерлердин сонун видеолору бар. Продукция боюнча, иштөө боюнча, лидерство боюнча сонун видеолор тартылган. Бул видеолорду көрсөңүздөр, бул алар тажрыйбасын, көп жылдык тажрыйбасын берилген. Ошон үчүн жолуңара дагы кыска болот дагы, тез ийгиликке жетсеңиздер болот. Мына мен ошол видеолор аркылуу өстүм. Өзү ошол видеолор аркылуу келип калгам. Мен 29-видео аркылуу ушул фабрикте иштейм деп чечим чыгаргам. Ошон үчүн сөзсүз түрдө видео жөнөтсө, памятим толуп калды дебестен флешка сатып алыңыздар, же болбосо YouTube'дан көрдүңүздөр, же болбосо Telegramга кошуңуздар, Telegramдан көрсөңүздөр болот.
сөзсүз түрдө видеолорду көргөнгө аракет кылыңыздар. Видео жок болсо наставнигизден видео жөнөт деп сурансаңыздар, видеолор жөнөтүп турат. Дагы бир каталардын бири группалардан чыгып кетүү. Бизде WhatsApp группалар бар, обучающий, новичоктор үчүн, лидерлер үчүн көп группалар бар. Анан биз группалардан SMS келе берет экен, мешать этет экен, же болбосо памятим толуп калат экен деп көпчүлүгү чыгып кетет. Бул эң чоң ката, себеби дегенде группанын атмосферасы башка. Сиз башкалардын иштеп атканын көргөндө сизде багындай азарт пайда болот да. Башкалар деле иштеп атат, башкалар деле директор болуп атат, мен эмнеге болбойм деп өзүңүзгө өзү мотивация бересиз. Мотивация аласыз. Анан продукциялар боюнча, иштөө боюнча көп маектер болуп турат, сабактар болуп турат. Жалгыз сиз башка жакта мисалы группадан чыгып кеткен болсоңуз, андай мотивация, андай сабактарды көрө албай каласыз дагы, өсүшүңүз абдан кыйын болот. Бул иште, бул фабриктин өзү иши, бул командная работа, команданын иши, командалуу иш да. Ошондуктан группаларда сөзсүз түрдө болгонго аракет кылыңыз. Анан өзүңүздүн командаңыздагы кошконго аракет кылыңыз. Группаларда постоянно мындай активный болгонго аракет кылыңыз да. Дагы бир каталардын бири бул сабактарга катышпоо, событиялерге барбоо, жолугушууларга келбөө. Мен 600 балл убагында Сингапурга кетип калгам, Тони Роббинске сабак алып келгени. Ошол мезгилде менде акча да жок болчу, колумда 5 айлык бала, менде эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошол жака чыгып $4000 кетирип сабак окуп келгенге эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Бирок менде ушунчалык желание чоң эле, ушунчалык максатым чоң болгондуктан мен ресурсоемкая болуп бүт керектүү нерселерди таптым. Убакытты да таптым, акчаны да таптым, бала карай турган киши да таптым. Анан мен келгенден кийин эле жарым жылдын ичинде серебряный директор болдум. Азыркы учурда 70.000-75.000 айлык алам. Вот сабактын күчү. Сиз мага окшоп Сингапурга бара албасаңыз, мага окшоп чоң событиялерге бара албасаңыз, хотя бы Мирлан Батырхановдун видеолорун көрүңүз. Себеби дегенде Мирландын видеолорунда 10 жылдык тажрыйба бар, 10 жылдык. Ал канча жолу жыгылган, канча жолу турган, канча кыйынчылыктарды, канча жоктуккан, ошонун баарын бириктирип туруп, идеальный системага келтирип койгон. Ар бир видеосунда өтө чоң бриллиантовый маалымат бар да, аны прям уккандан кийин сиз сөзсүз түрдө бриллиант болосуз. Мен ошол видеолорду көрүп өстүм, мына сабактарга катышып өстүм. Мына мисалы мен Дамира директорум ошондой чоң событияларга барбады, бирок видеолорду калтырбай мен кайсы видеону көр десем көрүп, азыркы учурда директор статусун ачты. Биз 4 эле 5 жолу көрүшкөнбүз. Анан мен кантип баштайм, эмнеден баштайм, кантип новичок жете элем, мен өзүм новичок болсом деп аткан болсоңуз, азыр сонун бриллианты командасында Телеграмда интенсив ачылды, интенсив курс. Эмнеден баштайм, кайсы видеону баштайм, эмнени көрүшүм керек, баардыгы даптаяр. Сиздерге Мирлан менен Дарья даяр велосипедди куруп койгон. Болгону сиздер отуруп, ошону айдап кетсеңиздер эле сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиздер. Сиздер ийгиликтүү болушуңар керек. Көңүл болгонуңарга рахмат. Пока.